Саламатсыздарбы, урматтуу Теңир Толук телегөрүүчүлөр. Адаттагы эле шаршемби күнүнүн таңында Теңир Тоо таңы таңкы түз берүүсү өз көрсөтүүсүн баштайт. Бир саат бою сиздердин кызматыңыздарда мен Эсенбек Стабайгулу жана кесиптешим Жипаран Насырова болмокчу. Андыктан бизден алыстабай бирге болуңуздар. Ооба, ар дайым Теңир Тоо таңы таң эрте сиздердин үйүңүздөргө мейманга келебиз. Бул ирет дагы 1 саат бою сиздер менен бололу деп жакшынакай өзүбүздүн кесиптештерибиз тарабынан даярдалган кыскача кызыктуу маалымат, пайдасын берген пайдалуу кеңеш жана албетте кала ичинде облус аймагында болуп өткөн урунтуу окуяларды өзүбүзгө камтып, алдыңыздарга кайрадан жарк этип чыгып калган маалыбыз. Жалпыңыздарды сыналгыга жакын келип, Теңир Тоо таңы менен бирге болууга чакырабыз. Албетте эрте турганда уйкудан ойгоно албай бир аз кыйналып маанайыңыз чөгүп жаткан болсо, анда албетте сиздин маанайыңызды 100%га көтөрүү үчүн жагымдуу музыканы суналып, андан кийин жолугабыз. Айгырдай талпынып, ысык көлдү сүзүп мен, ушул көлдөй чалкыган эй көлдүк кызды сүйүпмүн. Айланам, айланам, ушул кыздан айланам, сулуулукту батырган эй көздөрүнөн жайнаган. Geçikken suyup ey arman eken, süydürüp algandığın biler beken, ağasın bayımga salgan eken. Aylanam ey aylanam, uşul kızdan aylanam, yaşa bele getkin var ey baldarına baylanam. Aşık turgansı, suyubüstün şiresi, bata verip jatkansı, tey göldün jetti akesi. Aylanam, aylanam, baldarımdan aylanam, yaşa öyle getkin var ey bay bir şeye baylanam. Aylanam ey aylanam, үй бүлөмдөн aylanam. Ушундай жагымдуу музыкадан соң көрсөтүүбүздү алдыңызга улантабыз. Негизинен дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда бул күнү 18 декабрь күнү кандай окуялар менен тарых барактарында калган, анда алдыда таанышалы. Ооба, негизи эле ар бир күн бүгүн баягы бүгүнкү күнүбүз дагы эртең кылчайып караганда биз үчүн тарых болуп калат экен. Ар бир күн дагы ошондой өзүнө бир өзгөчө тарыхтагы бир кала турчу окуялар менен калат экен да. Бүгүнкү күн дагы 18 декабрь күнгө шаршемби. Бул күн Кыргызстанда жана дүйнөдө өзгөчө окуялар менен камтылган. Анда кесиптештерибиз тааныштырып өтсүн, алдыда дата рубрикасы. 18 декабрь күнгө шаршемби Кыргызстанда 1992 жылы Жогорку кеңештин жыйынында мамлекеттик гимн кабыл алынган.
1867 орусиялык сүрөтчү жана жазуучу Николай Каразин токмокко келген. 1918 жылы Пишпек уездинде адегенде Новопокровкалык кедейлер комитети уюштурулган. 1919 жылы Түркстан иштери боюнча бүткүл орусиялык борбордук аткаруу комитети Кемел Шабдановго дипломатиялык курьер күбөлүгүн берген. 2012 жылы Бишкекте Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында өрт чыккан. 2013 жылы Ош облусунда эң жаш айыл өкмөт башчы шайланган. 2013 жылы Валентина Шевченко Перуда өткөн эл аралык мелдеште атаандашын нокаут менен уткан. 2015 жылы Кыргыз мамлекетинин Бириккен Улуттар уюмундагы өкүлү Таалайбек Кыдыров кызматынан бошотулган. 2015 жылы Кыргыз Республикасынын Украинадагы элчиси Улукбек Чоналиев кызматынан бошотулган. Ал эми дүйнөдө. 1940 жылы фашисттик Германия СССРге кол салуу үчүн Барбаростун планын иштеп чыккан. 2011 жылы мигранттардын эл аралык күнү белгиленген. 1865 жылы АКШнын конституциясына 13-түзөтүү киргизүү кабыл алынган. 2011 жылы Охата деңизинде нефть бургулоочу платформа чөгүп кеткен. 1981 жылы Ту-160 учагы алгачкы ирет асманга көтөрүлгөн. 1986 жылы партиялык диктатка каршы көтөрүлгөн казак жаштары Алматынын Борбордук аянтындагы стихиялуу митингде улантышкан. Дүйнөдө жана Кыргызстанда мына ушундай окуялар менен бул күнү коштолуптур буга чейинки жылдары. Негизинен адам баласы таң эрте туруп маалымат укса, ошол маалымат эсинде калат экен. Анткени албетте уктап турган соң менин сергектиги эс тутумду кыйла жакшыртып, көбүрөөк маалымат алууга жардам берет экен. Ошондуктан эгер көпчүлүк учурда эс тутумду жакшыртам, дайыма эле унчак болуп жатам деп баягы бушайман болуп жүргөн болсоңуз, анда китептерди көп окууга жана эртең менен көп маалымат алууга чакырабыз. Анан албетте эң мыкты маалыматтардын баардыгы тең Теңиртоо таңында, ошондуктан биздин эфирден алыстабоого дагы чакырык жасап өтөлү. Алдыда биз дагы жакшы бир рубриканы берели деп турабыз. Анткени бүгүнкү күндөгү адамдардын сергек жашоого үндөө жана туура тамактануу, ошол менен бирге эле албетте эртең мененки таңкы көнүгүүлөрдү жасоону дагы адатка айлантыңыз деп айтмакчыбыз. Алдыда бизде Таңкы көнүгүү. Негизинен таңкы көнүгүү бул адам баласынын ден соолугуна чоң пайдасын тийгизип, күнү бою энергиялуу шайдоот жүргөнгө өбөлгө экен. Ошол эле учурда денедеги кан айланууну жакшыртып, жүрөктүн жана кан тамырларынын иштешине өбөлгө экен. Ооба, негизи эле бүгүнкү күндө баягы көпчүлүк айымдар көбүнчө айымдардын көйгөйү ашыкча салмактуулук. Анан мен сөзсүз түрдө эле фитнес баягы залдарга барышым керек, сөзсүз түрдө бир тренер өзүмө машыктыруучу жалдашым керек деп отурган болсоңуздар, албетте ар бирибиздин колубуздагы уюлдук телефон аркылуу эле бүгүнкү күндө таңкы көнүгүүлөрдүн түрүн жасасак болот экен. Бизде болсо атайын адис менен баягы адистин жардамы менен эртең мененки жеңил муундарыбызга, денебизге, булчуңдарыбызга күч келбей туруучу жеңил көнүгүүлөрдүн топтому менен тааныштырабыз алдыда. Келиңиздер анда биргеликте таңкы көнүгүү рубрикасы. Салам достор, бүгүн биз сиздер менен көпчүлүктүн көйгөйү болуп келген ичти, курсакты кантип кетиребиз, андан кантип арылабыз, ошол боюнча прессти кантип туура жасайбыз, көнүгүүлөрдү көрсөтүп бермекчимин. Пресс жасаардан мурда эң биринчи биз дем алуудан башташыбыз керек. Кантип дем алып баштайбыз? Эң биринчи ошол ичибиз менен дем алып, ичибиз менен дем чыгарышыбыз керек. Ошондо сиздердин пресс жасооңуздар эффективдүү болот дагы, сиз күткөн жыйынтыкка тезирээк келесиздер. Дем алабыз, ичибиз менен дем чыгарабыз. Дал ушул дем алууну жасап жатканда ичиңиздер ысып баштайт. Ошол учурда сиздин ичиңиздер пресс жасоого даяр болуп баштайт. Андай эмесе прессти акырындан жасап баштайбыз. Эң биринчи сиздер
коврикке отурасыздар дагы. Буттарыңыздарды, тамандарды бириктирип, мындай көпөлүк түрүндө коесуздар дагы. Акырындан коврикке жатабыз. Туура жазуу үчүн башыбызды бүткүл дене боюбузду бош коюу менен жөн гана далыбызды өйдө көтөрөбүз, дем алабыз, өйдө көтөргөндө дем чыгарабыз. Эгерде дем алууңуздарды туура жасасаңыздар, пресс батыраак пайда болот дагы, сиздин ички майларыңыз батыраак кетет. Өйдө көтөргөндө дем аласыз, ылдый түшүргөндө дем чыгарасыз. 1, 2, 3, 4, 5. Дал ушул көнүгүүнү 30 жолу жасап алабыз. Өйдө көтөргөндө үстүңкү прессибиздин иштеп жатканын сезебиз, дагы жана ашказан жагыбыздын ысып баштаганын байкайбыз. Пресс жасарда көбүнчөсү беттерине күч келтирип, колдорун чыканакты бүгүп жасайт. Бул учурда пресс туура эмес жасалат дагы, сиз күткөн жыйынтыкка кеч жетишиңиздер мүмкүн, же болбосо белиңиздерди урутуп алышыңыздар мүмкүн. Туура жасаш үчүн, тез жыйынтыкка жетиш үчүн сиздер колдорду түз коесуздар да, жөн гана далыңыздарды өйдө көтөрөсүздөр. Далды өйдө көтөрүп жатканда дем алабыз, түшүргөндө дем чыгарабыз. Дем алууну сөзсүз түрдө көзөмөлдөшүңүздөр керек, ошондо тез жыйынтыкка жетесиздер. Дем алдык, дем чыгардык, анда эмесе менен чогуу кайталаңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дал ушул көнүгүүнү жасап жатканда биздин үстүңкү прессибиз иштейт жана ашказан жагыбыздын ысып күйүп баштаганын сезебиз. Демек сиз туура жасап жаткан болосуз. Ушул прессти жасап жатканда белиңиздер ооруса, сиздер туура эмес жасаган болосуздар. Бул көнүгүүнү 30 жолу кайталайбыз дагы, 10 жолу пауза кылабыз, токтотобуз, 10 жолу санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Үстүңкү жагыбызга прессти иштеп алдык, эми астыңкы пресске иштейбиз. Астыңкы пресске иштөө үчүн дал ушул бойдон жатабыз дагы, буттарыбызды өйдө көтөрөбүз, дем алуу менен дем чыгармай түшүрөбүз. Дем алабыз, дем чыгарабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бул прессти жасап жатканда ичибиздин ылдый жагын ысып жатканын сезебиз, жана 10 жолу пауза кылабыз. Дал ушундай пресс жасоо менен сиздер күткөн, өзүңүз күткөн фигуранын ээси болосуздар, ичиңиздер тез кирет, арыктайсыздар, барыңыздарга бекем ден соолук жана сулуулук каалайм. Саламаттаңыздар. Мына ушундай таңкы көнүгүү жогоруда айтып өткөндөй адамдын ден соолугуна чоң пайдасын тийгизип, күнү бою шайдоот жүргөнгө өбөлгө түзөт. Биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй улантабыз. Кимде ким жаңы гана биздин катарга кошулуп жаткан болсо, сиздер Теңир Тоо таңын көрүп жатасыздар. Түз эфирдебиз. Негизи эле дал ошол биздин соц тармактарыбыздагы бүгүнкү күндө активдүү иштеп жаткан маалы. Эгер дал ошол эфир тууралуу толуктоолорду же болбосо өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди айткыңыздар келсе, биздин YouTube, Facebook жана Instagram баракчаларыбызга кайрылсаңыздар болот. Биз ар дайым көз салып сиздердин суранычыңыздарды ишке ашырууга аракет кылабыз. Эгер бир күн эрте жазып койгон болсоңуз, албетте ушундай түз эфирде сиздин жакыныңыздын өздүк майрамындагы куттуктап беребиз. Анда көрсөтүүбүздү алдыңызды уланталым. Негизинен дүйнө жүзүндө кызыктар арбын экен. Ооба. Анын ичинде баягы жаратылыш, табияттын кызыктарынан сырткары дагы ошо адам колу тарабынан жаралган кызыктар дагы көпчүлүктү таңдандырып келет. Айталы дегенибиз, дал ушул бүгүнкү күндө айымдар үчүн, мырзалар үчүн дагы аксессуар катары колдонулуп келген дал ушул сумкалар тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Буга чейин куржун деп биздин ата бабаларыбыз кадимки өз колунан жасап атка асып көтөрүп жүргөн куржундар болсо, бүгүнкү күндө түрдүү саркеч заман талабына ылайык кооз сумкалар жарык көрүүдө. Бир маалда сиз айткандай куржун бир кездерде баштык деп, китеп баштык
деп ушундай айтылып келген э. Ооба. Ал эми бүгүнкү күндө баягы ал убакта бир эле коржун менен баштык болсо, бүгүнкү күндө сумканын түрү көп э. Баягы кичинекей бакчага барган баладан чоң ата апаларыбызга чейин түрдү ошол өзүнүн жаш курагына жараша, заман талабына жараша мыкты бир сумкалар жарык көрүүдө. Кесиптешибиз тарабынан дагы ушундай сумкалар тууралуу кызыктар даярдалган экен. Мүмкүн бул кызыктуу маалыматта сумканын келип чыгуу тарыхы болобу, же болбосо бүгүнкү күндөгү модага айланган сумкалар болобу, кененирээк токтолот. Сумка башкы аксессуар, ага капчык, ачкыч, блокноттордун тышкары керектүүлөр салынат. Окумуштуулар чөнтөктөрдү алгачкы сумкалар деп эсептөө керектешет. Ал эми чөнтөк жана кагаз акчалар пайда болгонго чейин адамдар тыйын жана башкаларды чакан баштыкчаларга салып көтөрүп жүрүшкөн. Андай баштыкчаларды аялдар юбкасынын алдында, эркектер курларына тагып жүрүшкөн. 15-16 кылымда оозу бүйрүлүп байланчу баштыкчалар ар түрдүү өлчөмдө тигиле баштаган. Аларды көтөрүп жүргөндө андагы тыйындар шыгырап турчу. Абдан шыгарса, демек баштык эси бай деп эсептелчү. Чөнтөктөр пайда болгондо эркектер керектүүлөр аз болгон учурда аларга салып жүрө башташкан. Аялдар керектүүлөрүн чөнтөктөргө батыра алышпай баштыкчаларга салып көтөрүүнү улантышкан. Баштыкчалар убакыт өткөн сайын модалуу болуп өзгөрүлүп, баркыттан, тордон, атластан жана башкалардан тигилип, саптардын узуну, кыскасы кездеше баштаган. Саякаттоо, иш сапар менен туризмдин талабынан улам чоң сумкалар, кийин чемодандар жаралат. Учурда сумкалардын 40тан ашык түрү бар. Алардын ичинде клад, шоппер, саквояж, рюкзак, спорттук жана пляждык сумка, сумка билерик, планшет, барсетка, хобо, келли, дипломат, себет сумка, багет жана башка түрлөрү бар. Негизги сумкалардын 90%-ы аялдар үчүн чыгарылат. Эркектер көп көтөрүүчү барсетка Италия дизайн менен Туркия чыгара баштаган. 1990-жылдан тартып популярдуу. Ага документ, визиттик жана кредиттик карточкалар, чөнтөк телефон, ачкыч жана майда нерселер батат. Эркектерге ишкер стиль үчүн портфель да ылайыктуу. Портфель француз сөзү боюнча кагазды алып жүрөм дегенди билдирет. Аты айтып тургандай, документтерди баалуу кагаздарды алып жүрүүгө ыңгайлуу. Нидерландиянын борбору Амстердамда сумкалардын музейи бар. Анда сумкалардын 3000ден түрү коюлган. Наргиза Жумадил кызы, Эленура Ахматбекова, Теңиртөө таңы. Кызыктуу маалыматыбыз албетте көпчүлүк биздин көрүүчүлөр үчүн, дээрлик баардыгыңыздар үчүн абдан кызыктуу болду деген ойдобуз. Анткени ар бирибиздин колубуздан түшпөгөн баягы жогорудагы сюжетте айтылгандай биздин өзүбүздүн өздүк буюмдарыбыз керектүү. Ошол менен бирге эле капчыгыбызды дагы салууда өтө жакшы ыңгайлуу болуп эсептелинген сумкалардын келип чыгуу тарыхы, алардын өзгөчөлүктөрү, кайсыл өлкөнүн сумкалары сапаттуу экендиги боюнча дагы кененирээк маалымат алдык. Негизинен бүгүнкү күндө биз көтөргөн сумкалардын баягы сумка саткан дүкөнгө кирсең көзүн жосун алган керемет сумкалар бар. Алардын айрымдары кымбат баалуу баягы материалдан тигилип булгары деп айтылып келген болсо, айрымдары жөнөкөй баягы материалдан тигилгендиктен алардын баалары дагы ар башкача. Мына ошо сумканын жасалышы ыкмаларда өзгөчө экен. Мисалы үчүн жогоруда устаканадан көрсөтүп атышат. Кайыштан кайып, аны тигип чыгаруу өзүнчө түйшүктүү, кол эмгекти талап кылат экен. Ошондуктан кайыштан жасалган сумкалар өз жасалышына жараша баалары жогору турат экен. Ооба, мына ушундай. Ал эми биз берүүбүздү алдын көздөп улантабыз. Алдыда дал ошол аппак, айлана аппак карга оролуп турган маалда биздин акындарыбыздын дагы жүрөгүнүн бир сонун ырсаптары оргуп чыгып жаткан маалы. Келиңиздер анда, алдыда биргеликте поэзия мүнөттөрү. Улуу жеңиш от жалынды суу кечкендей кечтиңер,
окко учуп мекен үчүн кеттиңер, курман болуп таң алдына тепселип, урпак үчүн жашоо белек бердиңер, жеңиш үчүн канын жанын аябай, чоң аталар канын төктү согушта, Чолпон байдай эр жүрөктөр бар үчүн, эркин жашоо уланууда азырда. Мөндөр сымал октор менен атса да, алга чуркап ажал тосуп жатса да, улуу жеңиш алып келиптир аталар, отко күйүп жан өрттөнүп жатса да. Эмгегиңди дайым эстеп баалаймын, жылдар эмес кылым өтүп жатса да, жеңишиңди дайым эстеп баалаймын, дүйнө бүгүн түгөнгөнү жатса да. Сүйүү кемесинде карасам сүрөт, бирок көзүң нур тамат, ойлосом жаркыйт бүркөлгөн асман бүт тарап, соолуган көңүл ачылат кантем сүйүнтүп, сен жазган каттан жарыгы күчтүү нур тарап. Ааламым жаркып, чайыттай маанай ачылып, сен үчүн сөздөр шуурудай кетет чачылып, дегеле билбейм кимдерге гана жакпадың, жан дүйнөм кээде толкундап ташып кызганам. Ойлосом жытың көрктөгөн жыпар бакчасың, көркөмүң сонун табыгы өскөн алчасың. Эх, балким билбейм келеби азыр белгисиз, экөөбүз барчу сүйүүнүн актаң алжазы. Келечек балким экөөбүз үчүн жол ачар, сырдашып балким кетербиз узак жол катар. Сүйүүнүн жайык көлүндө бирге кемеде, махабат көлүн сүзөрбүз бирге түн катар. Кабагым бейиш жер экен, каймактуу кенен ырыс бар, кабактын сонун элекен, конокко сыйчыл жайы бар. Курчаган тоолор ак мөңгү, ортосунда ак көлү, көкөмерин суусунан суу алат сулуу көптөрү. Төрт мезгил сенде сулуулук, төрүндө дайым жылуулук, тамшантып аккан сууларың, туулган жер сенде улуулук. Тамшантып аккан сууларың, туулган жер сенде улуулук. Табигатта сагашык, сени менден жамгырдагы талашып, нөшөрлөнөт тоскоолдугун жаратып, саамайыңдан сылап сени салкын жел, сезип турам табигатта сагашык. Суулар дагы сени көздөй ташкындап, толкуп ташып көрүү үчүн агылат. Сендей жанды чанган болсо ким бирөө, анда шорду тагдырынан жаңылат. Бир жылмайсаң күн да сага ашыгып, болгон нурун төгүп ийет чачылып, сен үйүңдөн чыгышыңды күткөнсүп, ай күүгүмдө тоо артына жашынат. Ушундай айрым биздин бөөктөрүбүздүн ишке чыгып ойноп күлүп жаткан маалы болсо, чоң адамдардын албетте табияттын кыштагы керемет сулуулугуна суктанып, ушундай акындарыбыздын дагы жүрөгүнөн сонун ырлар чыгып жаткан маалы. Анда көрсөтүүбүздү алдыңызда улантабыз. Алдыда бизде ушу өткөн күндүн окуяларын камтыган жаңылыктар түрмөгү. Ооба, кесиптешибиз тарабынан жалпы облус аймагында баягы болуп жаткан окуялар менен таанышмакчысыздар. Анда биз менен бирге болуңуздар. Эфирде нарын жаңылыктар маалымат топтому. Саламатсыздарбы? Аны мен Жазгул Субалиева тааныштырам.
Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата бүгүн Нарын шаарындагы Эсенгул Ибраев атындагы орто мектебинде манас классы ачылды. Анын ичи улуу баянды чагылдырган көргөзмө жана окуу куралдары менен жабдылган. Бул класстан окуучулар эпос жөнүндө кеңири маалыматтарды алганга шарт түзүлгөн. Теманы Жаркынай Гүлташыр кызы улантат. Манас деп уран чакырып комузда кол ойноткондор калабыздагы Эсенгул Ибраев атындагы орто мектебинин окуучулары. Алар бүгүн мектептеги жагымдуу окуяга күбө болуу үчүн чогулушкан. Кызыл тасмасы кесилип, манас классынын ачылыш аземи менен башталды. Айкөлдүн даанышмандыгын даңазалаган сахналаштырылган көрүнүштөр окуучулар тарабынан көрсөтүлдү. Бул иш-чарага Манас театрынын директору Нурбек Талантбеков катышып, улуу эпосты балдардын көкүрөгүнө сиңирип, улуттук баалуулуктарды кеңири жайылтуу керек экенин баса белгиледи. Манаста уран чакырып, ошол жерде заманбап бардык шарты бар. Имараттарды Манас борбор кылалы, Манас мектеби кылалы деп кыргыздар эмес, же кыргыздын элчилиги же консулу эмес. Чылгый ошол өлкөнү башкарган королдун туугандары, ишкерлери, ишмерлери өзүнүн кызыкчылыгынан башка ойлобойт деген ишкерлер Манаска көңүл буруп атканы, бул Манас чындап эле адамзаттык идеология экенин бир далили катары таасын билсек болот. Тазимбек Кыдышаев Манас Баатырдын образын жогорку деңгээлде жаратса, Айтолкун Жанекова чыйырды эненин даанышмандыгын ачып берүүсү өзгөчө таасир калтырды. Бул сахналаштырылган көрүнүш жаш муунду мекенчилдикке, эл жерди сүйүүгө жана ата-бабалардын баалуу мурастарын урматтоого чакырат. Бүгүнкү күн абдан жакшы күндөрдүн бири болду. Анткени Айкөл Манас атабыздын ролун актарыш бул абдан чоң сыймык десем болот. Өзүмө бүгүн абдан сабак алдым. Чоң бүгүн биздин мектепте мондай чоң иш-чара болуп атат. Ушундай даярдандык, ушинтип мондай кийимдерди алып келип атайын бир ай даярдандык десек болот. Шиирда апанын ролунан өзүм алган жакшы таасирлери бул болуп, мен Шиирда апанын ролунан абдан мындай күчтүү экенин, эне болуп турса дагы өзүнүн мындай көз карашы менен эле ошо отурган балдарын, ошол жактагы кыз келиндерди башкарып коерун билдим. Анын сөзү өтүмдүү экенин билдим. Жана ошо Манасты окуганда биз деген Манастан канчалык таасирдүү экенин, канчалык деңгээлде күчтүү экенин биле алабыз. Манас бул жөн гана биз ооздон оозго айтылып келчү мындай жомок эмес. Бул мындай биз сыймыктана турчу нерсе деп ойлойм да мен. Бул иш-чара ачык сабактар менен уланып, Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына арналган баяндама талкуулар менен уланды. Окуучуларга тарыхый маалыматтар берилип, кыргыз элинин мамлекеттүүлүгүнүн жолундагы маанилүү учурлары кеңири талданды. Мекенчилдикти жана улуттук өз алдынчалуулукту даңазалаган мындай иш-чаралар жаш муунга чоң таалим тарбия берет. Бүгүн ошол Нарын шаардык билим берүү тарабынан пландалган Кара-Кыргыз автономиялуу областынын түзүлгөнүнө 100 жылдыгына жана кыргыз билим берүүсүнүн 100 жылдыгына арналып өткөрүлүп аткан семинарыбыз ошол Манас кабинетинин ачылышына да туш болду. Манас кабинетинин атайын ошол 4-декабрь Манас күнүнө карата, 12-декабрь улуттук адабият күнүнө карата, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата ошол биргеликте чогуу кош дата кылып алганбыз. Бул иш-чарага Бишкектен Манас театрынын директору Нурбек Талантбековду да чакырганбыз. Ал киши да келип мына жакшы сөздөрүн айтып, ыраазычылыгын билдирип кетти. Бул билим уясында жалпы 980 окуучу билим алат. Мындан ары Манас кабинетинде атайын түзүлгөн программалар менен улуу баяндан сабак өтүлүп, келечек ээлеринин руханий дүйнөсүн байытууга аракеттер көрүлөт. Жаркынай Гүлташыр кызы, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары. Эшбай Токсубай уулу Кыргызстандын тарыхында өзгөчө орду бар коомдук саясий ишмер жана лидер. Ал басып өткөн өмүр жолунун басымдуу бөлүгүн өлкөнүн калыптанышына арнап бери жери үчүн ардаган тарыхчы коомдук ишмер катары кыргыз элинин келечеги үчүн көп жылдар бою күрөшүп, өзүнүн таасири жана жетекчилик сапаттары менен эл арасында аброй топтогон. Дал ушул агартуучунун өмүрү, ишмердүүлүгү жана кыргыз тарыхындагы орду тууралуу кийинки сюжетте кеңири сөз болот. Жөө окуп келгенин өзү
өзүнүн эскерүүсү боюнча айтканда, Өзүнүн билим, тарбия жана тажрыйбасы менен коомго, адамдарга жаңы көз караштарды ачып, алардын аң сезимин көтөрүүгө, өнүктүрүүгө багыт алып, өмүрүнүн көп жылы дал ушул агартуу тармагына арнаган Эшбай Токсобаевди эскерүү кечеси Нарын мамлекеттик университетинде уюштурулду. Анда инсандын өзүнүн жеке билим деңгээли жогорулатып калбай, ошондой эле башкаларга да билим берүү өнүгүүсүнө өбөлгө түзүү менен коомго чоң салым кошкондугу эскерилди. атамдын атасы, атам жалгыз, бир туугандары жок, эркек да жок, кыз да жок. Ошол баласын айылына келген эле бир сабаттуу кишиге кошуп туруп, сен баламды ушул сакууга алып барып, сабатын жоюп, окутуп бер, элине келип кызмат жасасын. Ошентип сакууну бүтүп келип, анан борборго кал десе дагы, жок, мен борборго калбайм. Мен нарын өрөөнүнө барам. Карапайым элимдин сабатын жоём деп туруп, өзүнүн айылына келип туруп, Тегерек Кырчын деген мектеп ачып, анан балдарды, чоң кишилерди чогултуп, сабатын жое баштаган. Эшбай Токсобай уулу Кыргызстандын тарыхында өзгөчө орунду ээлеген инсан. Анын өмүр жолундагы көптөгөн аракеттери жана коомдук ишмердүүлүгү азыркы күнгө чейин эскерилүүдө. Өзүнүн жигердүү коомдук ишмердүүлүгү жана тарыхый иш аракеттери менен белгилүү болгон Эшбай Токсобаев кыргыз элинин эгемендүүлүгү үчүн күрөшкөн. Анын иштери азыркы муундарга үлгү болуп калды дешет азыркы учурдун агартуучулары. Мынакей азыр могу сыйлыктарын көрүп атасыздар. Ленин орденин алган экен, эмгек кызыл ту ордени бар экен. Мындай айтканда бул азыркыча бизче айтканда Манас орденинин 3-2 даражасындагы медалдар да. Ушулардын мындай айтканда баягы биринчи мугалим сыяктуу ушул түндүк тараптагы сиңирген эмгектерин баса белгилеп, ушул кишилерди да биздин ушу университеттин балдары ушул аталарыбыздын сиңирген эмгегин, өчпөс калтырган издерин билип калсын деген мааниде ушу өткөрүп атабыз. 20-кылымдын башындагы Кыргызстандын саясий жана социалдык абалы абдан татаал болгон. Эшбай Токсобай уулу дагы дал ушул күрөштө активдүү катышып, өзүнүн аракеттери менен элибиздин келечеги үчүн зор салым кошуп, келечек муундарга үлгү катары тарыхта калды. Нарын жергесинен чыккан улуу педагогдун бири Эшбай Токсобаев жөнүндө өткөн илимий практикалык конференцияда 18-жылы мектептер пайда боло электе эң алгачкы мектеп түптөп, өзүнүн чакан боз үйүн мектеп кылып ачып, ал жерде улуу кичүүгө бирдей билим берип сабаттуулугун жойгондору айтылды. Бул иши керек болсо азыркы быйылкы жылда жана мамлекеттүүлүктө эскерип аткан улуу инсандарыбыздын катарында керек болсо репрессиянын курмандыгы болуп кала жаздаганда бул өлүм жазасы тартылып, бирок ошондон кийин аман калган педагогдорубуздун бири. Мен 2012-жылдан баштап 2014-жылга чейин ошол жерде директор болуп иштедик. Ошол мезгилде мугалимдер болуп ушул агайыбыздын өмүр баянын көп изилдөөлөр жүргүздүк. Анан бул кишинин эмгеги билим берүү системасына кошкон эмгеги аябагандай чоң. Өзү ошол 18-жылдары Ташкентте билим алганда Арабаевдар менен чогуу үзөңгүлөш болуп ошол баштаган экен да. Анан мындай адамдардын өмүрү, өрнөк катары ушинтип эскерилип турганы аябагандай чоң бир жакшы демилге. Тарыхты карабайсыздар, ошол мезгилдеги 90. Эшбай Токсобай уулунун ысымы кыргыз тарыхында өзгөчө орду менен калат. Анын иштери жана ар бир кадамы өлкөнүн тарыхында таасир тийгизген. Бул инсан кыргыз элинин улуттук аң сезимин көтөрүүгө, өз элин сүйүүгө жана коргоого умтулууга чакырган. Нургул Курманалиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын шары, Нарын жаңылыктары. Ушундай эле жол кырсыктарын алдын алуу дагы жолугушуу Ат Башы районунда да уюштурулду. Анда район боюнча жыл башынан бери 13 жол кырсыгы катталып, 3 адам набыт болуп, 20 адам ден соолугунан ар кандай жаракаттарды алганы айтылды. Жол кырсыктарын болтурбоо үчүн кандай иштерди аткаруу керек? Ал туурасында кесиптешим Наргиза Жумадил кызы улантат. Уна жол кырсыктардын алдын алуу жана жол коопсуздугун сактоого багытталган жолугушуу Ат Башы районунда өтүп, коомчулукка түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жолугушуунун алкагында Жанал Абдрахманов атындагы орто мектептин окуучулары жөө жүрүш менен башталды. Айдаган шашкандар да көп болуп атат. Ошонун негизинде ар бир райондорго мынакей бүт республиканы кыдырып беришет. Жолугушуунун жүрүшүндө унаа кырсыктардын себептери, адам өмүрүнө, ден соолугуна келтирилген залалдары тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле жол кырсыктардын алдын алууга багытталган видео тасмалар көрсөтүлдү. Эми бул жол кырсыгы баягы жоопкерчилиги жок
Жол кырсыктарына байланышкан маселелер көтөрүлүп, коомчулук тарабынан берилген суроолорго жооптор берилди. Айрыкча малдардын кароосуз калышы, унаа жолуна себеп болгон фактылар дагы айтылды. Тиги малдын нээси машина төлөчү да, азыр кечкисинде эле малдын нээси төлөп калыптыр да, муну сүзүп алса делечи. Өткөндө деле бирөө сүзүптүр, бияктан тааныштарыбыз. Гай чыкырбай эле тиги догурунуп, мен сен малыңды сүзгөм, сен менин машинамды толуктап бергениң, эмегиңди чыгарасың деп, ошол жерде малын сойдуртуп, акчасын алып кетип калыптыр да, ушул баягы эреже боюнча күндүзгү менен кечкиники кандай болуп калган, ошого жооп берип коесузбу деген да. Биринчиден мал ээси жооптуу, ага да атайын чаралар көрүлөт. Эгерде кызматкерлер ошол жерден мал ээсин аныктап, бошко берип койгондугу боюнча аныктап берсе, ал эми айдоочу ушул кооптуу жерден, мисалы үчүн перевозкада мал көп жүрөт деген жол белгилерин коюп атпайбы, ошол белгилерди көргөндөн кийин ылдамдыгын азайтып, тиешелүү сактоо менен айдаш керек. Мындан тышкары жолугушууда ат башыдагы базар жана ооруканада орун алган жөө өтмөктөр, жол чырактарга жарандардын жол кесип өтүшүнө кимдер көзөмөл жүргүзөт, бул багытта кандай чаралар көрүлүшү керек деген суроолор дагы берилди. Жанагы биздин больница менен Берекова эменин базардын ажарында ошол жерде жол чырагы бар, анан пешеходдун переходу бар. Ошол жерде пешеходдун переходун өтүп баратсаңыз, ошол машиналар качырып өтөт да. Ошол жерде мисалы ГАИнин кызматкерлери трассага чыгып, ээн жерден көрүп, карагандан көрүп, ошол жерде бир 4-5 жолу туруп, ошол жерде карап койсо, себеби ошол жерде балдар жүрүп атат. Ол мектептин жанында да пешеходдун переходу бар. 77, 102, 102. Любой убакта чалсаңыздар болот. Мынакей тротуарга турабы, нарушение. Тартып төлөө жөнөтүп коебуз, ошогочу. Болду. Балдар чара көрөт ал боюнча да. Тротуарга туруп атабы, пешеходду коюп берип атабы, мас болуп ойноп жүрөбү, не кылмыш кылып атса, айдоочулар ошол жөнүндө эле тартып эле жөнөтүп койгула, баардык эмени чараны көрөбүз. Ал уже номер менен жөнөтүп койсоңуз, биз аны материал таап алабыз. Адам өмүрүнө байланышкан кырсыктарды азайтуу максатында Ички иштер министрлигинин тапшырмасы менен жерлерде жол кыймылынын коопсуздугун алдын алуу боюнча элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул багытта Кочкор, Ат башы, Нарын, Актал райондорунда алгылыктуу аракеттер башталды. Кырсыктардын алдын алуу багытында дагы коомчулук менен биргеликте баягы иштерди алып барышыбыз керек да. Баарыбызга кайдыгер карабашыбыз керек. Бул ар бир жарандын милдети деп эсептейм. Анткени көп жарандар кандайдыр бир укук бузуулар болуп атса, алар көрүп турушат. Ошон үчүн аларга бөгөт коюу максатында бири-биринен тартынбастан биринчиден эскертүүлөрдү берсе, андан кийин одоно түрдө бузуп такыр эле укпагандар болсо, ошол тиешелүү биздин жетекчилик тарабынан атайын WhatsApp номер ачылган. Ошого фото, видео фиксацияларын тартып туруп жиберсе, биз чарасын көрүп туруп, андан кийин жообун бергенге мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн да. Азыркы күндө ошондой иштер жүргүзүлүп келатат. WhatsApp номеру 07 177 102 102. Статистикалык маалыматтарга таянсак, дүйнө жүзү боюнча бир жылда 1,3 миллион адам жол кырсыктарынан каза болот. Бул боюнча адистер жол кырсыктары акыркы жылдары 66%га көбөйүп, табигый кырсыктар менен теңдилерин белгилешти. Наргиза Жумадил кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат топтому соңуна чыгат. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар. Облус аймагында урундук окуялар менен тааныштырган Жазгүл Субалиевага рахмат айтабыз да, көрсөтүүбүздү алдын үстү улантабыз. Көрүп жатканыңыздар Теңир Тоо таңы таңкы түз берүүсү. Биз ушу көрсөтүүбүздү алдын үстү улантабыз. Негизинен кесиптеш билесизби? Арабызда багы өнөрлүү өспүрүмдөр, балдар абдан көп. Анан алардын өнөрүн өркүндөтүүгө биринчиден шарт түзүү керек болсо, экинчиден туура багыт көрсөтүү керек экен. Албетте биздин негизинен эле илгертен ата бабаларыбыз дагы өнөргө бай, өнөр баккан инсандар болгон. Анан бүгүнкү күндө кесиптешим айткандай, өнөрлүү балдарды көргөндө албетте учубуз кура эмес экен деген бир жакшы тыянакка келебиз. Бүгүнкү күндө мына ушул өзүнүн өзгөчө бир таланттары менен болобу, же болбосо өзүнүн кол эмгектери менен болобу, көздүн жоосун алган керемет бир
нерселерди жаратып жаткан учурлары кесиптешим айткандай дал ушул биздин жаңы өсүп келе жаткан өнөрлүү жаш бөөктөрүбүзгө ар тараптан колдоо көргөзүп, алардын колунан жаралган буюм тайымдарын атайын жарманкеге коюу же болбосо дагы ушундай бир чакан каражат табууга, кайра ошол буюмду кол өнөрчүлүктө болсо дагы баягы эркектер үчүн керектүү, айымдар үчүн дагы керектүү болгон буюмдарды кайрадан алып жаңысын иштеп чыгуу үчүн чакан каражат табууга дагы бүгүнкү күндө шарт түзүп берсе абдан жакшы болот эле деген баягы биздин бөөктөрүбүз дагы өздөрүнүн буюмдарын өздөрүнүн жакындарына гана берип жаткан болсо бүгүнкү күндө алдыда жакшынакай бир жарманке уюштурулса мына ошол жака алып чыгууга даяр. Мына ушул жаатта Атбаш районундагы Жумабилдин Шералиев атындагы балдар искусство мектебинде дагы жакшы иштер колго алынып, ал жерде окуган окуучулардын кол эмгектери атайын чыгарылып, сатка коюла баштаптыр. Абдан жакшы. Мына ушундай өнөрлүү бөөктөрүбүздүн анда кыскача репортаж дайындалып келген, алардын колунан эмнелер жаралып, кандай түрдө сатылып жатат деген болсоңуздар, алдыдагы сюжетке көңүл буралы. Атбаш райондук Жумабилдин Шералиев атындагы балдардын музыкалык мектебинин 60 жылдык майрамдык салтанаты чоң программадагы концерт менен коштолду. Андан сырткары аталган окуу жайда билим алган окуучулардын кол эмгектеринен жаралган буюм тайымдар менен сүрөттөрү көргөзмөгө коюлду. Шералиев музыкалык мектебинин окуучусу Канайым Абдыжапар кызы кол өнөрчүлүктүн сырын өздөштүрүп, учурда өз алдынча ар кандай кооз буюм тайымдарды жасап калганын айтат. Андагы эмгектердин басымдуусу кийизден жасалган. Заман талабына ылайык буюмду колдонуучу буюмдар улам жаңы шөкөт менен толукталып, жаңы идеяларды ишке ашырууда. Мен музыкальный школада уже 5 жыл окуп атам. Мен сүрөткө катышам, анан өз тандоом боюнча кол өнөрчүлүккө катышкам. Сайма сайып, өз жасаган пеналдарыбызды алып келгенбиз. Бул оюларды өзүбүз жасап, пенал тигебиз жана бул оюларды өзүбүз тартып, өзүбүз саябыз. Дагы бир катардагы окуучу Атема Дүйшөбекова көркөм сүрөт бөлүмүндө окуйт. Бул жолку иш-чарага алтын көздөгү жаратылышты чагылдырып, кагаз бетине түшүрдү. Көпчүлөргө барып өтүп келгенбиз, онлайн конкурстарга да катышып, чет мамлекеттерге кеткен ал конкурстарыбыз көп эле место алып келгенбиз, жайлоолорго чыгып, көп место алып келгенбиз биз. Бул деген пейзаж, тоолор жана карагайлар ушундай сүрөт. Учурда аталган билим уяда 200дөн ашык окуучуга 31 мугалим 6 багытта билим беришет. Барган сайын окуу жай жаш тажрыйбалуу кадрлар менен толукталып, окуучулар эл аралык деңгээлдеги сынактарда алдыңкы орундарды камсыздашууда. Мына өзүңүздөр күбө болгондой Атбаш райондук балдар искусство мектебине 60 жыл болду. Мындан кийин дагы биздин балдарыбыздын, муундарыбыздын жакшы түптөлүшүнө, музыка илиминин өнүгүшүнө чоң салымдарын кошуп жатабыз жана кошо беребиз демекчибиз. 60 жылдык тарыхы бар бул музыкалык мектеп 1964 жылы түзүлүп, 2007 жылы ага Залкар обончу Жумабилдин Шералиевдин ысымы ыйгарылган. Жазгүл Усубалиева, Жолдош Курманбеков, Элеонора Акматбекова, Теңир Тоо таңы, Атбаш району. Мына ушундай балдардын өнөрлөрүнө күбө болгон соң биз берүүбүздү алдыда көздөп улантабыз. Алдыда бизде дал ошол бөөктөрүбүз үчүн дагы атайын кыргыз тилиндеги жакшынакай мультфильмди тартуулайлы деп турабыз. Акыркы жылдары дал ошол балдардын тили чет тилдеринде, орус тилдеринде чыгып жаткандыктан баягы кыргыз тилиндеги контенттер көбүрөөк жаралып, балдардын кыргыз тилин жогорулатуу багытында мыкты мультиктер кыргыз тилине которулуп жатканы маалым. Мына ушул мультфильмдерди кыргыз аниматорлору
кыргызчалап тартып дагы келишет. Ошол эле маалда чет элдик мультфильмдерди, анимациялык фильмдерди кыргыз тилине биздин Улуттук телерадио корпорациясынын котормо студиясынан атайын кыргызчаланып которулуп жалпы журтка тартууланууда. Келиңиздер анда биздин кичинекей бөбөктөрүбүз болсо сыналгынын алдына жакын отургузуп, үнүн жогорулатып бериңиздер. Алар дагы дал ушул кыргыз тилиндеги мультфильмдерди көрүп, кыргызча тили чыгып дегендей, алдыңыздарда анда мультфильм. Козулар. Оор күн. Баары чогулган жагымдуу кеч. Козулардын үй бүлөсүндө Меме апа гана жетишпей атты. Апам жумуштан качан келет? Менимче келер маалы болуп калды. Мен келдим. Апа! Кандайсыңар козуларым? Апа, карасаңыз, бул жөгөбүз пазыл чогултуп, бүтөлү деп калды. Эң кыйын жери куйругу калды. Апа, кара. Тоскоолдуктардан оңой өтсүн деп, чоңураак дөңгөлөктөрдү салып койдум. Апа, мени карасаңыз, мен кечке мостикке турган төрөнү аттым. Козулар, апаңар кийинип алсын эми. Апа, сиз эмне ооруп калдыңызбы? Жок, кызым. Жөн гана чарчадым. Бүгүнкү иш аябай оор болду. Эмне, орган телилерди көтөрүп жаттыңызбы? Же оор адамдарды машыктырдыңызбы? Же мен өзү оор адамдар менен иштедиңизби? Жок, балакайларым. Болгону иш көп болду. Аягына чыкканча кыйналып калдым. Ал кандай иш? Эмнеге аягына бат эле чыкпай атты? Эмнеге ал оор болчу? Козулар, апаңар тынчыраак эс алып алсын. Меме, тиги үйгө барбай сал. А биз чурулдабаганга аракет кылабыз. Козулар, эриккен жоксуңарбы? Жок, биз апама сарсанаа болуп атабыз. Анын маанайы жок. Апаңардын маанайы сонун эле. Болгону чарчап келди. Эс алышы керек. Апама суу алып барып келейинчи. Макул кызым. Сууңду алып барып кайра батчык. Апаңар балким эрте уктайын дегендир. Апа, кирсем болобу? Кир огой. Сизге суу алып келдим. Рахмат, кызым. Эмнени окуп атасыз? Сиз чын эле кайгырган жоксузбу? Булут, биз сүйлөшпөдүк беле? Эмне болду, борсок? Сизге бийлек алып келдим. Ой, кана? Мына. Рахмат, алтыным. Бетиңизде эмне ал? Бул бетке жабылчу маска. Аны эмнеге жабат? Мен да жапсам болобу? Борсок, мага тамак жасаганга жардам берчи. Кел. Макул. Кир, Тармал. Ой, мени кантип билип алдыңыз? Эми Булут менен Борсок келип кеткен. Сен эле калгансың. Тамак даяр болуп калды да, ошого сизди чакырайын дегем. Рахмат, уулум. Бирок жегим деле келген жок. Анда монополия ойнойлу? Башка күн ойнойлу, э? Козулар, тамак даяр. Анда мен кеттим. Эми укташ керек. Адегенде апама барып, бешик ырын ырдап бербей элеби? Апамдын тынчын албай эле коелучу. Маанайы жакшы эле экен. Жөн эле эс алгысы келип атыптыр. Ооба, андан көрө оюнчуктарды жыйнап салбайлыбы?
аларга чындап эле оор күн болду. Эмне болду? Анткени алар кечке апасын эс алдырышты. Мына ушундай биз берүүбүздү алдыны көздөй улантып, алдыда дал ошол кичинекей бөөктөрүбүздү жаштайынан эмгекке тартуу же болбосо өз колунан жасалган буюмдардын канчалык баалуу экендигин билдирүү максатында кел бирге жасайбыз рубрикасын алып чыгып баштаганбыз. Бул рубрикада ар дайым ушул бакчадагы же болбосо дагы өзүнүн колунан жаралган эмгектери менен элди таң калтырган бөөктөрүбүз жөнүндө болмокчу. Негизинен кичинекей балага дагы кайчы кармаганды же болбосо кагаз кескенди ушундай 4 жашынан баштап үйрөтсө, анын мээсинен 2 шары бирдей баягы бирдей иштеп, баланын эс тутуму ошондой эле эмгекке тартылуусу дагы мыкты деңгээлде болот дешет адистер. Мына ушу жаатта баягы биздин бала бакчаларда атайын колго алынган, бирок үй шартында биздин ата энелерибиз кайдыгер калып келет. Себеби алар ушу балдар менен чогуу неметпей, алектенбей, убактысын өткөзбөй, ошол эле маалда телефон карматып коюп, азыркы учурда көз оорусуна чалдыккан жаш наристелер, өспүрүмдөрдүн көп катталып жатканы өкүндүрбөй койбойт. Ооба. Муну менен катар жанагы бизде кыргыздарда көзү чалырайып калыптыр деген дагы кеп бар. Мына ошонун баардыгын тең эгер балага кичинекей кезинен ийне саптаганды үйрөтсө, же болбосо бир зымга шуруларды тизгенди үйрөтсө, көз дагы үй шартында дал ушундай жол менен дагы оңолот экен. Ошондуктан балдарды көбүнчө баягы уюлдук телефондон алыстатам деген ата энелер үчүн дагы ар кандай мына жаңы жыл келе жатат алдыда, Аяз атанын элеси түшүрүлгөн кагазды кестиресиздерби же болбосо дагы бир баягы балатыга илгенге оюнчуктарды жасатасыздарбы, балдарды кызыктырып, алардын анын жанында отуруп, кошо үйрөткөн болсоңуздар, балдарга эң мыкты тарбия жана ошол менен бирге эле келечегин түзүүгө дагы жакшы шарттар түзүлмөкчү. Анда келиңиздер, кел бирге жасайбыз рубрикасы. Анда биздин бөөктөргө тарбиячыларыбыз эмнелерди жасап үйрөтүшөт, эмне кызыктуу буюмдарды жасашат. Биргеликте таанышалы. Кеттик анда. Балдар бүспүгүн силер менен керектен чыгып жарабай калган барактарды жөн гана ыргытып ийбестен баракка кайрадан өмүр берип, барактан өзүбүз күнүмдүк сабагыбызга колдонуучу каражаттарды жасап алсак болот экен. Ал үчүн бизге мына балдар пайдаланып жарактан чыккан кагаз керек экен. Азыр баардыгыбыз ушул жарабай калган баракты майдалап тутуп алат экенбиз. Кана тутуп баштайбыз баарыбыз. Кана майдалап тутуп алабыз адегенде. Тутуп коркпой эле бат-баттан тутуп сала бергиле. Биз бул баракка экинчи өмүр беребиз балдар. Жөн эле ыргытып ийбестен биз өзүбүздүн күнүмдүк сабагыбызга пайдаланган, же болбосо оюнчук кылып ойной турган каражаттарды жасап алсак болот экен. Муну силер үйдөн дагы өзүңөр ата энеңердин жардамы менен жасасаңар болот экен. Бул туткан барактарыбызды балдар буга эмне кылып жасайбыз деп кызыгып атасыңарбы? Бул туткан барактарыбызды акырын даярдалган идишке салып алат экенбиз дагы. Муну аябай эзет экенбиз. Биринчи ысык судан кичине куюп эзип алып, аябай жууруп алат экенбиз. Анан балдар бул даяр болуп эзилип калган кагазга кадимки биз күнүмдүк сабакка колдонобузбу? Суюк желимди куят экенбиз балдар. Жакшылап карап туруңар. Суюк желимди куят экенбиз. Жакшы аралаштырып алып, суюк желимди куябыз дагы. Кайрадан ийлейт экенбиз, жакшылап аябай жакшы ийлейт экенбиз балдар. Эми силерге салып берем. Азыр өзүңөрдүн колуңар менен өзүңөр каалагандай көлөмдө кылып тегерекчелерди жасайсыңар, балдар. Мен азыр көрсөтүп берем. Даяр болгон массабызда балдар кичинеден мынакей колуңарга кичинеден колуңардын үчү менен кичине үсүп алгыла, колуңардын үчү менен үсүп алгыла кичине. Анан алаканыбызга салып тоголоктойбуз биринчи. Алаканыбызга салып жакшылап тоголоктойбуз мынакей. Көрдүңөрбү балдар, кагаздарды жөн эле кереги жок болуп калды деп ыргытып ийбестен, ага кайрадан экинчи өмүр берип, кайра иштетсек болот экен, балдар. Силерге жагып атабы? Кызыктуу экенби?
Ооба. Кызыктуу экен, көрдүңөрбү? Ошондуктан үйдөн дагы жараксыз барактарды ыргытып ийбей, чогултуп алып, өзүңөргө жаккан. Биздин үйдө мусорко ыргытпай эле үйдө эле барак бар. Азамат Нурбек чогултуп атыптыр, Менде да бар. Көрдүңөрбү балдар, биздин даяр болгон массабызды мындай кылып өңдөргө боеп алсак болот экен. Көрүп атасыңарбы? Кандай өңгө боеп алыптырбыз муну? Синий. Кыргызча айтпакчы, кызыл, көк кылып боеп алып, анан биз күнүмдүк сабактарыбызга колдонсок болот экен балдар. Жөн эле балдарга айтып берүүдөн көрө көрсөтүп, өз колдору менен жазатып ушу күнүмдүк сабактарга пайдаланып жүргөн каражаттарды көрсөтүп берели деп чечтик. Бүгүн ошо биз кагазга экинчи өмүр берип жатабыз. Бүгүн кагаздар жөн эле жараксыз жарабай калган кагаздарды ыргытып ийгенден көрөкчө өзүбүзгө күнүмдүк сабагыбызга керектүү эле каражаттарды жасап алсак болот экенин балдарга жөн эле айтып койбостон өздөрүнүн колдору менен жасатып көрсөтүп бергенге аракет кылдык. Мына ушундай кичинекей наристелерге, жеткинчектерге өз колу менен буюмдарды жасатып үйрөтсөк, алардын акыл эсин өрчүшүнө, дүйнө таанын кеңейишине, айлана чөйрөнүн таанып билүүсүнө чоң өбөлгө түшөт. Анан жогорудагыдай ар кандай пайдалуу баягы желимден эмес, тескерисинче баягы зыяны жок, жыгачтан жасала турган буюмдарды, оюнчуктарды көбүрөөк сатып берген болсоңуздар, баягы балдардын кармоосу менен колунун моторикалары иштешине дагы жардам берген керектүү оюнчуктарды сатып берүүгө чакырабыз. Шуну менен бизге бөлүнгөн 1 саат убактысы соңуна келип, биз сиздер менен коштошуу алдында турабыз. Кайрадан эртеңки бейшемби күндүн таңында амандашканга чейин сак саламат болуңуздар. Эртеңки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.